Bismillahirrahmanirrahim. Salamım жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, 7 областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Албетте жогорку элдик көзөмөл биздин максатыбыз ушул азыркы биздин журт башыбыз Садыр Нуркожоевичке жардам берүү. Мен бул жерде эмнени айтмакчымын, урматтуу бир туугандарым? Мына 2010-жылы ушундай бир көтөрүлүш болуп, жанагы Бакиев качып, Атамбаевдер келип, ошонун арасында национальный уруш болуп кеткен. Өзбек кыргыз болуп, эми аны эч ким каалаган эмес, ушундай болуп кетти да. Ошол маалда Жалал Абадта Кадыржан Батыров, раматылык жай жанаттан болсун, ошол адамды булар курмандыкка чалышып, аны Кыргызстандан качырып чыгарышып, ошону крайне кылып, ага сөз беришип, мына ишти беребиз, аны ишти беребиз дешип, ал адамды алдап, Кыргызстандан чыгарып качырып беришкен. Анын аягында анын ушунча мүлктөрү калып кетти. 37 объекти деп эсептелген, бирок 40га жакын объектиси арестке алынган ушул маалда. Бирок ошол алынган 40 объекти кимге кызмат кылууда, урматтуу бир туугандар? Бирок жакшы кызмат кылып аткан жерлери бар. Мына Кудайга шүгүр, бир зданиясына ГКМБнын жаңы зданиясы түшүп атат. Жаңы здания. Бир зданиясына ГКМБнын сотрудниктерине, ошол жерде бир жанагындай карапайым адамдарга, үйү жокторго, аларга үй салынууда, урматтуу бир туугандар. Бул жакшы нерсе. Биринчи кийинки зданиясына Кыргызстанда жок футбольный площадка курулуп атат. Олимпийский академия дейт, футбольный академия дейт. Анын ичинде бардыгы бар деп, шарттары бар деп уже башталып курулууда, урматтуу туугандарым. Бул жакшы нерсе. Калган нерселери, калган 27 аяк бияк бир 20-37 объекти болгон. Калган объектилери эмне болуп атат? Ошону биз тактап чыгышыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Мына Жалал Абадта КСД деген ишканалар бар, Дробилка деген ишканалар бар. Ар жакка өтүп кетип атат, урматтуу. Ушул кимдин кызыкчылыгы үчүн өтүп атат? Буга кызыккан адам жок болуп атат негизичи. Муну контролдогон адам жок. Мен ушуну кайрылат элем. Урматтуу Улукбек Марипов, сиз эми бияка келип, ар бир барып объектине барып контрол кыла албайсыз. Ошону менен бирге урматтуу Курманкул Зулушев, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, сиздерден сураныч. Мына ушу бизге жогорку элдик көзөмөлгө бизге мүмкүнчүлүк бериңиз, мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз. Биз ушул объектилерди мен бардыгын билем. Азыр кайсы чиновник сатып алып атат, анын ичиндеги объектилер, анын ичиндеги темирлер каяка кетип атат. Эми мурдагы убагында ошол маалда арестке түшө элек маалында өтө көп темирлер болгон ал жердечи. Сатылганы сатылды. Биз деле анын колунда иштеп жүргөндө саткандарды биз деле саттык, анын моюнга алыш керек да. Алладан жашырбаган нерсени адамзатынан жашырасың, урматтуу бир туугандар. Ал маалда арестке түшө деги эле. Бирок бүгүнкү күндө көптөгөн акча түшүш керек буларданчы. Бирок текшерген адам жок да. Бирок мен силерге ал жакшы жагын айтып өтүп кеттим. Мисалы ГКМБнга здание салынып атат, дом салынып атат, спорт стадиондор салынып атат. Бирок калгандары каяка, кимдин кызыкчылыгы үчүн, кимдин чөнтөгүнө кетип атат. Ал жерлерди бүт арендага берип койгон. 60 000, 300 000 арендаларды берет. Ошонун акчалары каяка түшүп атат. Ошон үчүн мен ушул өкмөт башчылардан суранат элем. Жогорку элдик көзөмөлгө бизге мүмкүнчүлүк бергиле. Бизге тоскоолдук кылбастан, кайра бизге жардам берсин. Мунун биз дагы мыйзамсыз ушул имуществолорду азыркы бүгүнкү күндө канчала деген металлдарды, канчала деген эмелерди булар бекитип отурушат. Убагы келгенде сатабыз деп, факты менен. Ошону бизге жардам берсеңиздер, чогуу элим менен биримдикте жакшы кылат элек. Дагы бир жакшы жери мына ушул Жалал Абадта бир Дробилка деген жакта, бир ипподром жакта Кадыржандын жери бар. 10 гектарга жакын жери. Кырганы мына кыргыз элим карапайым адамдар убагында Кадыржан эме болгондо басып алышкан. Бир өкүнүчтүү жери шаардын мэри Ормоков Эрнис
алардан барып ар биринен 500 миңден акча талап кылып атканы бул анык. Бирок мен албетте буга каршымын, урматтуу бир туугандарым. Аны басып алган адамдар 50 миңден, 70 миңден, 30 миңден сата турган сатып, ал жерлер 5 колду, 6 колду болуп кеткен жерлер бар, урматтуу бир туугандар. Анан барып алып туруп 500 миң бересиңер деген бул негизи туура эмес. Ал жерге комиссия коюш керек. Ал жерде бере албаган бечаралар бар, бомуштар жашайт, өтө кыйынчылыкта адамдар жашайт. Анан кийин 500 миң берем деген бул чоң акча да. Негизи өтө чоң акча. Алар бере албайт, мен ишенбейм. Бере тургандар бериши мүмкүн. Дагы эле баягы ушу 500 миңди илип, анан баягы эле келип карапайым адамдарды кууп чыкканга мажбур кыласыңар. Бирок Ормоков Эрнис, сен бул кылганың өтө туура эмес. Барып 500 миң сурап, 500 миң бергиле, жол куруп беребиз, анан жолуңарга ат коюп беребиз, анан мектеп куруп, мектепке балдарыңарды алып айтат, мектепке балдарыңар барат, учетко барасыңар деп антип адамдардын башын айландырбай, колдон келишинче 60 миң болобу, мен ойлойм бир 60 миң, 70 миң, 100 миңге чейин берсе болот. Берип документтештирсе, кызыл китеп алса болот. Бирок анчалык сен айткан 500 миңди кутура албайт. Биз кыргыз эли 2020 жылы 6 октябрда эмне үчүн революция кылдык? Ушу акыйкатсыздан ушундай акыйкат орнобогонунан биз революция кылдык. Анан келип алып туруп, отуруп алып, болду эми биягы деп алып барып алып элдерден 500 миң сурап, мен биягын кылып берем, аягын кылып берем деген бул бир тууганым туура келбейт. Силер кылып беришиңер, жол оңдош, ошол жерге мектептердин баарын кылып бериш силердин максатыңыз, силердин ишиңер. Алардан 500 миңди албай туруп, силер өзүңөр бюджеттен кылып, ошоларды окутуш силердин ишиңер. Анан барып алып адамдарды комиссия түзгүлө. Ал жерде канча адам жашап атат? Бир миңге жакын түтүн жашап атабы, балким 500ге жакын түтүн жашап атабы? Алардын ичинен изилдеп чыккыла. Анын ичинде адамдар акча бере алабы, бере албайбы? Аны Алладан башка эч ким билбейт. Өздөрү билет. Антип адамдарды барып угрожать этип бересиңер деп андай кылбагыла. Барып туруп комиссия түзүп, анан кийин ким бере алат, ким бере албайт, анан тактап, анан алсаңар болот. Ошон үчүн кыргыз элин колдоп туруңуздар. Албетте кыргыз элиге жардам бериш керек. Кыргыз элимди кыйнабайлы, урматтуу бир туугандарым. Кыргыз эли китап 30 жыл кыйналып келди. Мындан биягына Кудайым буйрса жакшы болот деген тилек менен дуа кылып, ата кылып турайлы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.